Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын адеп ахлагынын жакшы болуусу пайгамбарыбызга болгон адамдардын махабатын туудурат. Пайгамбарыбыздын дааватынын кабыл болушун камсыздайт. Пайгамбарыбыздын тегерегине адамдардын чогулуусун камсыздайт. Демек, урматтуу бир тууганым, биз мусулмандар бир шаарда бир алым болсо, тафсир боюнча, фикх боюнча же муфти жетиштүү болот. Фарзи кифая. Бишкекте бир муфти жетиштүү болот. Бардыгына болот, болбойт, харам хадал айтып бергенге. А бирок адамдарды ыйманга чакырган даават ишинде ар бирибиздин мойнубуздагы милдет болот, урматтуу бир тууганым. Ар бирибиздин милдетибиз болот. Демек, ар бирибиз биз милдеттүүбүз пайгамбарыбыздын жанагы алым болушун алынган милдеттүү эмеспиз, бирок дааватчы болгон алганга биз милдеттүү болобуз, урматтуу бир тууганым. Демек, адеп ахлак бизде болуш керек. Адеп ахлак бизде болуп, жакшы кулук мүнөз бизде боло турган болсо, адамдардын бизге болгон махабаты пайда болот. Адамдардын бизге болгон махабаты пайда болсо, оозуңан чыккан сөз, сенден чыккан кыймыл аракет аларга үлгү болуп, сен айтып аткан дааватың ошолорго, урматтуу бир тууганым, кабыл болот. Сенин тегерегиң адамдар топтолот, анткени сен пайгамбардын кулук мүнөзүн өзүңө топтогондугуң үчүн, урматтуу бир тууганым. Адамдарга акча берип, адамдарга кийим берип, адамдарга кошоматтанып жагына албайсың. Алардын жүрөктөрүн, урматтуу бир тууганым, бийликке ала албайсың. Аларды кулук мүнөз, адеп ахлак менен гана. Демек, бул адамдагы, момундагы, мусулмандагы эң чоң курал бул адеп ахлак, жакшы кулук мүнөз болуш керек. Кулук мүнөз, урматтуу бир тууганым, өзүнүн түшүмүн берет 2 эсе. Кандай чекесе, кимде ким адамдарга мамиле кылса, Алладан үмүт кылып, жана акыретти үмүт кылып. Эгерде антпай үмүт кыла турган болсоң, бир эле сооп, адамдардан жакшылык эле көрөсүң. Ой, ушул жакшы киши деп. А бирок Кудайдан үмүт кылып, адамдардан үмүт кылбай турган болсоң, урматтуу бир тууганым, адамдардан мактоо, жакшы сыйлык, подарка үмүт кылбай туруп, жакшы мамиле кыла турган болсоң, мына ушул адам чыныгы бактылуу адам. Бул адамдын башы бош болот. Бул адамдын көңүлү ток болот. Жана бул адам мага бирөө урмат кылбай, сый кылбай аткан болсо, ошого кыжарат болуу деген жок болот. Чыныгы ариф. Аллахтын акыйкатын билген, жүрөгүнө кирген адамдар, урматтуу бир тууганым, булар кылган жакшылык үчүн бирөөнүн өзүнө карыздар деп эсептебейт. Бирөөгө бир тыйын берсе, бир жакшы сөз айтса, жылмайып койсо, кээде бизде бар го, кетип атып, машина өтүп кетип атса, өткөрүп бересиң, анан карап турасың, качан калсын жагып коет депчи, жакпаса жагып койсо эмне деп, кээде мен өзүм сүйлөнүп калам да, астагфирулла, ушинтип койсо болбойбу? Бул кандай, мындай эмне милдет кыласың? Ушундай да кээде өткөзүп коесуң да, анан карап турасың, качан жагат жакса, альхамдулилла өтүп кетесиң да. А ичиңен карай турган болсоң, сен ошондон шүгүрдү, рахматты үмүт кылып аткан болосуң. Ошону чыгарыш керек деген сөз. Бирөөгө жакшылык кылып, анан бүтүп, анан кийин күтүрүп каласың, неге Алла разы айтабы экен депчи. Бизде тартип кандай? Оң колуң бергенди, сол колуң билбей калсын деп атат да. А биздики өзүбүз билип, дүйнөнүн баары билдирип, айтып деп жарыя кылабыз, анан кыйналып жүрө беребиз. Буга таарынабыз, буга таарынабыз, буга таарынабыз. Бир чоң байлар бар, бизде байлар көп, Кудайга миң мәртебе шүгүр, барып таксырым, ушундай кылып койсоңуз, ушундай кылып койсоңуз жакшы болот десе, ага 1000 жолу кылдым, бир рахмат деп койгон жок дейт да. Көп ушундай аталар, апалар бар, ушундай десе, рахмат дегенге жарабайт, шүгүрдү билбейт деп айтат да. Демек, биздеги адеп ахлак боюнча түшүнүгүбүз, биздеги фикх, урматтуу бир тууганым, кем деген сөз. Бирөөгө илим бердиңби, унут. Биздин устазыбыз Молда Газ Дамбылда. Жумага кээде келип калат. Өт десек өтпөйт. Анан кээде сүйлөшүп отурганын карап отурсаң, экөөбүздүн кимибиз устаз деп ойлоп каласың. Ага мен устазбынбы же ал мага устазбы деп. Бир өмүр бою милдет кылганы билген жокпуз. Сен окутуп койдум элем, анттым, кел, антмит деген жок. Кээ бир алымдарды билебиз, молдолорду. Эгер окутуп койгон, бир жыл окуткан болсо, кул кылып алат да, чогулткыла, мага машинеге пул чогулткыла. Мен ооруп аттым, мен окуротко барышым керек. Келгиле бияка. Эч укпадык, бирөөбүз укпадык, бир милдетин укпадык. Мамиле болуптар, кээде карыз алыш, бериши башка кылабыз. Кудайдын кудурети, урматтуу бир тууган, милдет жок. Мен айтам, ушундай милдет кылынбаш керек деген сөз да. Бирөөгө жакшылык кылдың, же илим бердиң, башка кылдың, же бир жакшы иш кылдың, же бир мечитке жер бердиң. Эчкеси жок. Биздин бул жерде мечитке жер берген, автобазага жолтой, ушулардын баарына Кудай таалам хидаят берсин. Ошонун башчысы Кеңеш байкебиз азыр Истамбулда жүрөт, аял апереси ошону карап жүрөт. Кудай таалам эч бир милдет кылган жери жок, келип алып. Кээ бир мечит салгандар отурат эшиктин оозуна, ким кирди, кимчи, мындай бас деп үйүндө кылып. Мечитти Кудайга өткөрүп бердиң, болду, бүттү.
Ачкычтан мойнуна тагып алгандар дагы бар да. Жок, бул жерди берди, башка кылды. Жок. Кадимки намазга адамда келип кете турматы бир тууганым. Демек кылып аткан ишибизде биз эмне халисилла кылышыбыз керек болот. Чыныгы бактылуулук адамдарга кылган мамилени Кудай үчүн кылсаң бактылуулук болосуң да. Үмүт кылбайсың бирөөдөн коркпойсуң, дебейсиң, бирөөдөн мисалы үчүн ошондон этият болоюн дебейсиң. Эмне үчүн дегенде сен түптүз жолдо кетип аткан адам сурматтуу бир тууганым. Ошон үчүн айтышат: "Ал-арифу ла яра лаху ала ахадин хаккан." Кудайдын акыйкаты жүрөгүнө кирген, Кудайга махабаты анык болгон адамдар дейт, бирөө мага милдеттүү деген сөздү эстен чыгарып коет дейт. Күтпөйт бирөөлөрдө мага милдеттүү эле, ушулар алып келип бериш керек эле, ушул урмат кылыш керек эле, эшмет той кылып атам, той мешуга мен жакшы бизнес болгонмун, мен тойго чакырыш керек эле, анан ушул мен ушуну иш керек эле, мен барган төргө түшүм керек эле, уча менен жамбаш меники болуш керек эле, мен бияка отуруп калдым, экинчи столго отуруп калдым, биринчи мен чакырылыш ифтар кылган ифтарга мен эмне чакырбады экен? Мен кошунасы элем, оң жактагы кошунасы элем киргизип турат эле, эмне чакырбады деген болбош керек да. Кошунаңа жакшылык кыласың, той кылган сен унутуп калган болот. Эми кошун унутуп калат да кедечи. Бир жыл таарынат да ушундай деп. Кеде кудалар бар. Аялда дасторкон көтөрүп ачып карайт да ыргытып берип качып кетип калат. Бир жыл таарынат болгону эмне жанагыдай чыт чыбыр алмашып калган үчүн статус чыт чыбырдыкы. Болду. Ошо менен душман болуп калат. Эки төшөк менен келин кетип калса, наркы кудал тараптан ушундай ажырашып кетет экен да. Келин таарынып кетип калса, эртеси бир туугандар чуркап келип төшөктөрүн көтөрүп кетип калса, эмне төшөк алып кетип каласыңар деп, бияктагы келинди алган тарап, кайната тараптагы капы болуп, бир жылдан бери ажырашып жүрүшөт экен. Не деген төшөк эми, урматтуу бир тууганым. Төшөк үчүн үй бүлө ажыралып кеткендер толтура экен. Барсам бизге чылуу чай бербеди, устукан тартканда мага мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп жүргөн. Эмнеге милдет кыласың сен? Чыныгы Кудайды тааныгандар ла яра лаху ала ахадин хаккан, бирөөнүн менде акысы бар дегенди көңүлдөн чыгарып койгондор мына ушулар. Ва ла яшхаду лаху ала гайриhi фазлан. Чыныгы Кудайды тааныгандар мен башка бирөөгө менин акым бар дегенди ойдон чыгарып коет дейт. Менин акым бар дегенди ойдон чыгарып коет дейт. Ушунда акым бар, эшти биртеп кирсем болот. Биякта акым бар дегенди ойдон чыгарып коет булар дейт. Бирөөгө мен фазилеттүү болгом, ага айкөлдүн көтүткөм, мен ага жакшылыгын кылгам деп, ошо милдет кылган жокко чыгарып коет дейт. Вализалика ла юатибу. Ошон үчүн бул адамдар бирөөнү жемелебейт. Эмнеге бирөөнү жемелейсиң? Өткөрүп койгонуң болгон үчүн да. Эй бала, жакшы оку деп урушасың, эмнеге? Окуга өткөзүп койгонсуң, пара бергенсиң, же башка бир нерсе кылгансың. Эй бала, андай кылды, урушат мисалы, урматтуу бир тууганым. Жок. Бул адеп берген сабактан башка, урматтуу бир тууган. Бирөөгө кылган жакшылык үчүн мен акым бар деп бирөөлөр жемелейт, булар жемелегенди билбейт. Вала юталип, бирөөдөн бир нерсени доолобайт дагы. Эй бала, илгери сен жаңы келгенде жашагансың, бизди сен окуткан мен. Мени карап тур деп ушундай бар да. Кээ бир бай келип барсам таарынып калат. Эмнеге? Врачка таарынып калып, чоң болуп кеткен, депутат болуп кеткен, башка болгон. Илгери шаарга келгенде орус жашатпай үйүнө. Мен үйдө баккан бочум ушуну дейт да. Ошону милдет кылып, ошого таарынып жүргөн эжелер, жеңелер, таежелер, таекелер море толтура. Неге? Булар бирөөлөрдөн талап кылат. Анткени булардын кылган эткени соопчулук үчүн эмес болгон. Бирөөлөр да бар кээде. Мен намаз үйрөткөм буга. Намаз үйрөтсөң, намаз эми Кудай үчүн үйрөттүң да. Үйрөтпөй эле койбойт белең. Кудай насип кылса, сенден башка бирөөдөн кайра сен ушуга намаз үйрөт, сооп алдың, ошону эсиңен чыгарбашың керек. Вала юдарип, бирөө менен мушташпайт дагы. Эмне үчүн? Акы талашып, милдет кылып, урматтабадың, сыйлабадың, кадыр талашып. Мусулман эмес ааламда ушул толтура, а мусулман ааламда бул нерсе жок, урматтуу бир тууганым. Жакшылык кылып коет, эртеси жаңы көрүп аткандай маселе. Эми кыргыз жакшы сөзү бар. Бир жерден тамак жесең 100 жол салам айт деген, албетте бул жакшы. Жакшы адам бирөөнүн кылган жакшылыгын эстен чыгарбайт. Өзүнүн кылган жакшылыгын дароо унутат. Ушул ислам ушул. Жаман адам өзүнүн кылган жамандыгын дароо унутат дагы, бирөө кылган жакшылыгын тумар кылып боюна тагып алат, же саат кылып астына илип алат. Чык деген сайын мен кылгам деп айтып турат, урматтуу бир туугандар. Кудайым шерменде кылбасын.